Сузак районунун Сузак айыл аймагынын Борбордук Дакан-Палван көчөсү эң көйгөйлүү көчөлөрдүн бири болчу. Жергиликтүү бийликтин чечими жана аракети менен кызыл сызыкка чыгып кеткен соода түйүндөрү толугу менен алынды. Албетте анын алдында түшүндүрүү иштери орун алды. Ошондуктан да көпчүлүк өздөрүнүн аракетинин мыйзамсыз экендигин билип, карама-каршылыктар жүргүзүлгөн жок. Бул жерде нан саткан, un саткан, продукту саткан дүкөндөр болгон. Баягы кызыл линияга чыгып алган. Буларга биз эскертмелерди берип, убагында айыл өкмөт аркылуу, ушу жергиликтүү бийлик аркылуу бүтүнө же кулактандырууну бердик дагы. Буздурганда алдын ала даяр болушун деп. Анан өздөрү алышты. Бүгүнкү күнү мына 5400 метр аралык чакырымдагы жол жарымына келип, бүтүү астында турат быйылкы жылкыга. Бул жерде райондук оорукана жайгашкандыктан каттам тынымсыз. Ал жака барган жолдун жээгинде да тамактануучу жайлар, майда соода түйүндөрү ачылып, жол эки тараптан тарып ары бери жүрүүгө ыңгайсыздык жаратчу. Бул жердеги жайлар да толугу менен алдырылды. Күн ысыгандан келип турам, бир жумада ичинде бошоткула деп biz түшүндүрүп элдерге бир жума мурун келип айтып кеттик. Андан мурун 2024-жылда да көп жол айтканбыз. Элдер менен топтолуп сүйлөшкөнбүз. Ушуна болуп атат, бу жерде больница, инфекционный больница ачылат. Больницанын тегерегинде соода сатык, андайлар столовой деген болбош керек деп элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушу 1-2 ай түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн негизинде элдер түшүнүп жакшы эле кабыл алды. Убактылуу ары бери жүрүүгө кыйынчылык болгон менен долбоордун негизинде жол толугу менен оңдолот. Бардык талаптар менен курулат. 5 километр 400 метр жол республикалык бюджеттен каралган. Кандай десек, 22 метрге жолдун туурасы болгон болсо, бунун жолдун чекесинде тротуары менен, анан машиналарды мына көрүп атасыз, эки жеңил машина келсе кысылбай тургандай болуп туруп, кеңири элдерге кеңири жүргөнү шарт жаралат да. Бул автоунаа жүрүүчү негизги жол. Эгерде карай келсек, негизги жолдогу каттан буга чейин бир гана машина үчүн 10 метрдей калган. Ал эми жылгандан кийин, мисалы, урматтуу теле көрүүчүлөр, бул жактан 6 метр, ал эми бул жактан болсо дагы 5-6 метр кошулганын көрүүгө болот. Ошонун негизинде жол 22 метрге кеңейүүдө. Жолдун оңдолуп жатканын коомчулук колдоого алууда. Анткени бул эрте эле кечпи жүргүзүлүүчү аракет болчу. Биринчиден, мен көз карашым өтө туура иш болуп атат. Себеп акыркы убактарда техника көбөйдү. Жол жүргүнчүлөр кыйын болуп атат. Жолдор эски жолдор бар, тар мурдакы боюнча. Мына ушундай эле көрүнүштөр Базар Кургон шаарында да орун алгандыктан бүгүнкү күндө кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттарды алдыруу иш-чарасы жүргүзүлүүдө. Азыр мыйзамсыз мына. Бул жолдун эле сызыгына чыгып калганда бул жерге чейин мыйзамсыз мына. Уже бул жер тротуар жол болуш керек эле, бияк мыйзамсыз. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан кийин баш аламандыкка түшкөн бул абалды жөндөп кетүүгө чоң саясий эрк керек болду. Бүгүнкү бийлик ал нерсени колго алып, мыйзамдык негизде иш алып барып жатканын жарандар колдоого алыш керек дейт талдоочу Кадыржан Мамбеткулов. Айтымда бул өлкөнүн өнүгүү процессинде шарттайт. Биздин өнүгүү өсүүбүзгө болгон кадам болуп эсептелип атат. Бул ишти түшүнгөндөрү болуп, алар өздөрү эле туура деп алгандары бар. Анан ызы-чуу салып, бийликке кайра келип туруп, өзүнөн док кылып аткандары бар. Мунун баарын азыр бийлик тарабынан дагы чоң түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Аны түшүнгөнү бар, анан соттошом дегени да бар. Сотко берип аткандары да бар. Мына ошондуктан муну эл туура түшүнүш керек. Биздин келечегибиз мына мамлекетибиз өнүгүү өсүү жолуна түштү. Муну бүт кошуна мамлекеттерибиз, ал эмес бүт дүйнө жүзүнөн келген туристтер эми көрөт биздин мамлекеттин. Өлкөдө кызыл сызыктан өтүп кеткен коммерциялык жана башка багыттагы имараттардын мыйзамдуулугун карап чыгып, алардын баштапкы калыбына келтирүү, чыгып кеткендерди бузуп алып салуу боюнча ыкчам жумуштар алып барылууда. Гүлжина Мындоева, Манас Назаров, Сузак району.